Ассаламу алейкум, ардактуу агайын туугандар. Бардыңыздарды жараткандын ыйык ороза менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Кечээ мамлекет башчы Жапаров казинолор боюнча билдирүү берди. Ана ошо билдирүүсүнө ылайык биз толугу менен ынандык. Президент Жапаровдун буга чейин биз айтып келгендей, мамлекетти өнүктүрүү, экономиканы көтөрүү, бюджетти толтуруу боюнча жол картасы, планы, көз карашы, максаты, ойлору жок экен. Толугу менен биз ынандык. Анткени президенттин айта турган сөзү эмес болчу. Казино бул бюджеттин толтуруу бирден бир булагыдыр. Казино менен экономиканы көтөрөбүз деген президенттин сөзү эмес. Президенттин Конституцияда көрсөтүлгөн түздөн түз милдети жана кызматы аймактарды өнүктүрүү, ишканаларды ачуу, өндүрүштү көтөрүү, жумуш орундарын түзүү, социалдык жагдайды жакшыртуу менен жалпы элге журт атасы кол башчы катары стратегиялык багытты берүү. Мына ушул президенттин милдети болуп эсептелинген. Ал эми казинолордон түшкөн каражатка пенсия пособияны беребиз деген президенттин сөзү эмес. Бул бир дагы мамлекетте президент казиного карата лоббиге түшпөйт. А биздин президент тилекке каршы ушундай багытты тандап алды. Демек, мен эскертем. Дүйнөдө тараган сөз бар. Казино латын тилинен же итальян тилинен алганда казино бул сойкукана, казино бул кумаркана. Демек бир сөз эки маанини билдирет. Демек биздин президент дүйнөгүдө жаман ат менен тараган сойкукана менен кумаркананы колдоду деп билсек болот. Эми ушундан түшкөн кирешеге балдарга пособия, кары картандарга пенсия берем деп батынып отурат. Казинодон түшкөн каражат пенсияга да, пособияга да жетпейт. Ал бюджеттин бир жагында тарта албайт. Ошондуктан биз көзүбүз жетти. Президент Жапаров мамлекетти толугу менен туңгуйукка алып баратат. Биз буга чейин айтканбыз, белгисиз маршрутта, белгисиз багытта, белгисиз максаттар менен кетип баратабыз. Каяка барып, кандайга кептелебиз? Мына бүгүнкү күнгө чейин абдан чоң ой жаратат. Ошондуктан мамлекет коркунучта, мамлекеттин экономикасын тез аранын ичинде реформалап, тез аранын ичинде чечкиндүү кадамдарга барбасак, эртең элдин жашоосу оорулайт. Мына жакырчылык күч алды. Ушуга байланыштуу Туран саясий партиясы орозо айы бүткөндөн кийин антикризистик программаны алып чыгабыз, жалпы коомго сунуштайбыз. Президент жана анын командасынын экономикалык антикризистик программасы жок болгондугуна байланыштуу альтернативдүү программаны сунуштайбыз. Элдик өкмөт түзүлүш керек. Жапаровдун өкмөтү ишке жарабай калды. Жапаровдун бийлиги экономиканы сүрөй албай калды. Ошондуктан баарлап антикризистик программаны алып чыгып, элдин сүрөөсү менен экономиканы өзүбүздүн колубузга албасак болбойт. Рахмат.